Үстүбүздөгү жылдын 11-ноябрында Жусуп Баласагын атына Кыргыз Улуттук университетиндеги 100 жылдыкка 100 китеп демилгесинин алкагында педагогика илимдеринин кандидаты профессор Оторбаев Болот Капаровичтин бир эмес 3 китебинин бет ачары болуп өттү. Мугалимдер, студенттер жана магистранттар үчүн арналган усулдук адабияттар тууралуу автор төмөндөгүлөрдү белгиледи. Байланыштуу ошол университеттин окумуштууларынын чыгарган эмгектеринин 100 китеп чыгаруу жөнүндө сөз болгон университеттин каражатынын эсебинен да ушу окумуштууларды колдоо иретинде ошондо демилгеге биз да четте калбай өзүбүздүн 100 жылдыкка 100 китептин алкагында Манас училдигин мектепте интерактивдүү окутуу деген китепти чыгардым да. Ошондо негизи биздин кафедра мектепке багытталган кафедра. Мындан тышкары биздин эмгектер ошол жана жалаң эле жаш болочок жаш адис эмес мектеп мугалимдерине арналып жазылат. Ошондо бул китепти эгер студенттер окуу китеби катары пайдаланса, ал эми мектеп мугалимдери болсо методикалык колдонмо катары. Бул китепте жалаң эле интерактивдүү окутуунун теориясы эмес, ошол анда айтылган ыкма каражат усулдар эпостун материалдары аркылуу фактылар материалдар аркылуу бекемделет. Башка айтканда кайсы бир образды же болбосо сюжеттик өзөк окуяларды түшүндүрүүдө ошол интерактивдүү ыкма каражаттар кантип пайдаланыш керек экени, кайсыл ыкма каражаттар бул темага жетигил темага ылайыктуу экени жөнүндө так даана көрсөтүүлөр берилген. Презентация өткөрүлдү. Ошо презентацияда жалаң эле бул китеп эмес, мектепте көркөм талдоонун технологиялары деген китепти да алып чыктык. Бул болсо сөзсүз маанилүү, анткени адабият сабагы жалаң эле адабият жөнүндө сабак эмес. Анда өтүлчү чыгармалардын ички баалуулуктарын окуучуларга чечмелеп бериш керек. Антпесе адабиятты окутуу өз максатына жетпейт, талаптары деңгээлде болбойт. Бул китеп усулдук окууга өтө маанилүү. Жогоруда айткандай, студенттер үчүн эгер окуу китеби катары кетсе, ал эми мугалимдерге методикалык колдонмо. Бул тематикадагы башкы кыргыз адабиятын окутуунун методикасы деген ушул тематикадагы окуу китеби мындан 40-50 жыл мурда чыккан. Андан бери чыга элек болчу. Ошол учурдагы кыргыз адабиятын окутуунун методикасын профессор Алымов, профессор Кириши Маналиев дегендер жазган. Бирок алардыкы эски методика. Методика илими, педагогика илими, окутуу технологиялары бир жерде туруп калбайт да. Андан бери өнүктү. Бул китеп болсо азыркы жаңы технологиялар негизинде жазылган, өтө актуалдуу. Муну болсо педагогика практикасында сөз пайдаланып, бүткүл Кыргызстан тетиги Ошмудан бери, Каракол университетинен бери Нарынга чейин, Таласка чейин ушу сурап алып кетип атышат.